Нарын дарыясынын көлөмү көбөйгөндөн баштап чоң коркунучта жашайбыз деген Станбек Касымалиев Нарын шаарынын чыгыш аймагындагы дарыя жээгинде жайгашкан Чечейбаева көчөсүндө жашайт. Ал бул көчөгө 1980-жылдардын башында келип отурукташкан. Айтымында ошол жылдардан бери жээк эрозия маселеси суу көтөрүлгөндө айтылып, тартылганда унутта калып келет. Суу киргенде ошондо тиги көчүрөбүз деп тигип эткенде, анан акча беребиз деп акча бергенде жер табылбайт да. Башка жерде кесилген жер жок. Ошон үчүн тиги эметип ошондон бери эле жашап, Кудай деп жашап келатабыз. Андан кийин анан 5 трошный тиги 50 000 сом акча берген. Ошону менен анан ушу үйдү тиги кичине тиги эме кылып, ремонттоп тиги эметип алдык. Анан башка тиги айла жок. Кудай деп жашап жатабыз. Мына ушул Чечейбаева көчөсүндөгүдөй эле көйгөй Нарын шаарынын 10дон ашык жеринде бар. Алардын эң кооптуу делген 4 жерине өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жашоого болбойт деген корутунду чыгып, алдын алуу иштерин көрүү боюнча шаар бийлигине бир нече ирет кайрылуу жолдошкон. Нарын дарыясынын көлөмү чоң болгондуктан аталган аймакта да ошо алдын алуу жумуштарын жүргүзүүдө көптөгөн акча каражатты талап кылат. Учурда ошо аталган аймактагы кооптуу участоктор Нарын шаардык жарандык коргонуу комиссиясынын көзөмөлүндө турат. Нарын дарыясынын көлөмү жана температурасы эртең менен кечинде кызматкерлердин күн сайын көзөмөлүнөн өтөт. Ал эми мына ушундай вертушка аталышындагы жабдуу менен суунун чыгымы бир айда 3 жолу текшерүүдөн өтөт экен. Аны текшерүү үчүн кызматкерлер мына ушундай коопсуздук эрежелерин дагы жакшы сакташат. Ал эми гидрологдор учурда Нарын дарыясынын көлөмү секундасына 260 метр куб агып жатканын билдиришүүдө. Алардын көзөмөлдөөсү боюнча бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 124%га көп. Адистердин алдын ала божомолунда суунун көлөмү дагы көбөймөкчү. Ал эми бизде дагы кичине Нарын жана чоң Нарын аймагында 2 гидропостубуз бар. Алардын маалыматы менен алганда алардыкы дагы ушул күнгө бирөөсүндө 110%га, бирөөндө 124%га көп былтыркы жылкыга салыштырмалуу. Ал эми ушу күндүн кичине салкындашы менен чоң Нарын жана кичи Нарын куйма гидропостторунда суу 2 күндөн бери өлчөмү азая түштү. Ушул жерде ар бир 10 күндө суунун чыгышына расходун алып турат техник гидрологдор. Ал эми бул маселе боюнча кала бийлигине кайрылганыбызда дарыя жээктерине дамба курууга каланын капчыгы жука болуп жатканын билдиришти. Бирок башка каражат булактары аркылуу дамба жана тосмолорду куруу үчүн долбоор даярдалып жатыптыр. Министерстводон келип, ошол эмелер дамбаларды коюп бергиле десек, алар айтканда буларды көчүрүүгө жатат деп. Көчүрүүгө бизде жер жок. Жана ошон үчүн жана ипотеческий үйлөр салынып атат да. Көчүргөндө бизде мына Нарын шаарында 82 кокту бар. 82 коктун ичиндегини бар көчүрүш. Нарын дарыясынын жээгиндегини көчүрүш керек. Анда башка эле Нарын шаарынан башка жерге алып барып көчүрүүгө туура келет. Ошон үчүн биз жанагы коопсуздандырып, жана таштарды койдуртуп, өздөрүнүн эмеси ошо жээктердин баарын ошо менен турат. Анан долбоорлор болсо биз сунуштап атабыз. Колдогон маалыматтар боюнча буга чейин 1996, 1999 жана 2016 жылдары Нарын дарыясынын көлөмү көбөйүп, кала ичиндеги айрым көпүрөлөрдү жууп кеткен учурлар катталган. Жипара Насырова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.